Мына өлгө. Сузактагы Өлгө айылында 11 майда жааган жандан улам суу каптаган. Аталган айылдын тургуну Жылдыз Ибраимованын да короосун суу каптап, улай толуп калган. Бүгүнкү күндө ал селден кийин короосун тазалап жатат. Сел жүргөн күнү үйгө кирүү мүмкүн болбогондуктан туугандарынын үйүндө түнөөгө туура келген. Кече суу күндүзү саат 10-11-лерде мен мына жерде магазинде иштейт элем. Магазинге кетип атканда кошуналарым суу келет качкыла дегенден ушу эчтеке карабай эле качып жөнөп кеттик жогоруга карап. Үйүбүздүн иштерине кирбеди, бирок мына подвалдар, мына навестерибиз, баня, кухнялардын баардыгын жараксыз болуп калды да. Мына навестерибиз көчөйүн деп калды кулап. Мынаяктар болсо ылай болду. 40 сотик аренда жерибиз бар болчу, ал жерге бедек дегеле. Ошо бедебиз орумга кирип калган, мына май ичи ооруп, престеп жийип алабыз деп атканбыз. Ошонун баардыгын жууп кетти. Келген суунун көптүгүнөн улам айыл ичи ылайга толуп, жашоочулардын наразычылыгын пайда кылган. Селдин келип чыгуусун жергиликтүү тургундар айылды аралап өткөн Бишкек-Ош трассасындагы сууну өткөрүүчү түтүктөрдүн туура коюлбаганы менен байланыштырууда. Мындан улам жергиликтүүлөр жабыр тартып, бир топ чыгымга кириптер болушкан. Мына көпүрө салып, көпүрө бүтпөгөндүктөн, көпүрөчүлөрдүн, мастабектердин немесинен болот бул, күнөөсүнөн болот. Болгону ушунчалык чоң сайга, айтып атпаймынбы, 50-60 куб суу келе турган сайга bir 10 kubtuk neme koyup koygan da, kolsa koyup koygan. Köprük içine bolgon. Aldın ala eskерткен экен, боптур да эч ким унаган эмес экен. Айыл өкмөттөн уна айыл башы барып, дагы бир экөө барып эскерткен экен. Суунун катты келишин айткан экен. Ушу кенебегендиктен ушундай болду да. Лотоктор кичине болгон. Ошол бүгүн бригадага болуп келип, ушул жердеги Өлгө айылында полностью баарын кыдырып жүрөбүз. Канча даражада суу алгандыгын, жараксызбы, жараксыз эмеспи, жашоого мүмкүнбү, жашоого мүмкүн эмеспи, ошолордун жыйынтыгын чыгарабыз. Анын эмчеси менен бирге ошолорго сведения беребиз да биз. Биздин милдетибиз ошол. Азыркы учурда бу жерде 14 үйдү обработка жасадык. Мисалы, ушу туалеттердин суу каптап кеткен, ошолорду алдын алыш үчүн, оорулар чыгып кетпеш үчүн дезинфекция иштерин жүргүзөбүз. Дезинфекция иштери жүргүзүп бүткөндөн кийин дагы бул кайрадан келебиз, чакырат, анан тазалап бүткөндөн кийин дагы дезинфекция иштерин жүргүзүп беребиз да. Сел жүргөн айылда Жалал Абад облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан топтолгон суунун нугу бурулуп, башка тарапка агызылган. Буга байланыштуу Ош-Бишкек трассасынын 3 жери казылып, бетон түтүктөр коюлган. Ага байланыштуу жол убактылуу жабылган болчу, бирок иштер бүгүн аяктап, жол кыймылы калыбына келтирилди. Кечеден баштап ушу тийиштүү кызматтар иш алып барды. Биздин башкармалыктан Сузак райондук бөлүмүнөн, Жалал Абад шаардык бөлүмүнөн ошо куткаруучулар тартылып, ушу жарандардын жана жертөлөлөрүнөн жана эшик алдыларындагы суу, көлдөгөн сууларды мотопомпанын жардамы менен сордуруп чыгаруу иштерин жүргүздүк. Кечээ күнү бул жерде жана селдин сууларын бул жерге топтолуп өткөрүш максатында 3 участкадан казып, жолду казып суулар өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө азыр бүтүп калды, ошо убактылуу бул жакта көлдөп турган сууларды токтотпой өткөрүп туруш максатында 3 участкага кольцолор коюлду.
ошо жол кызматкерлери тарабынан. Ушундай эле телсиз жоо Аксы, Ала Бука, Базар Коргон райондорунда катталган. Анын айынан үйлөрдү суу каптап, эгин талааларды зыянга учураткан. Ал арада Базар Коргон шаарында өзгөчө абал киргизилгени маалым болду. Үстүбүздөгү жылдын 5-май күнү райондун Бешик Жоон айыл аймагына караштуу Карача айылында Кара Үңкүр дарыясынын көлөмү көтөрүлүп, жашоочулардын турак жайларына коркунуч жаралган. Кооптулукту жоюу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 400 литр күйүүчү май бөлүнүп, айыл тургундарынын экскаватор жана унаа жүктөгүч техникалары суунун нугун буруу иштерине тартылган. Аны менен катар Базар Коргон шаарына караштуу Көкчөгөз участкасында да суунун нугу оң тарапка агып, сай жээгинде турак үйлөргө кооптулук жаралган. Жергиликтүү бийликтин чечими менен Базар Коргон шаарынын аймагына 2-чи даражадагы өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Ушул тапта аталган Көкчөгөз участкасында суунун нугун буруу максатында убактылуу 40 метр тосмо орнотулууда. Сузак району, Базар Коргон району, ошол эле учурда Аксы, Ала Бука райондорунда мындай каттуу жаан жааган себебинен сел жүрүп атат. Ошол эле учурда Аксыда азыр көбүрөөк жүрүп, мына билесиздер, Сарчылыкка бараткандагы бир ички көпүрөнү суу алып кетти. Анан Аксы районунун Кызыл Тоо айыл аймагындагы Кожо Ата дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, Каражыгач Сарычелек унаа жолунун 17 чакырымындагы көпүрөнүн жээктерин жууп кетип, авариялык абалга келтирген. Жол жок мынакей. Өтө алгыда эмес. Үйдө эле тынчыраак отургула барыңар. Каракулжа районунда 8-11 май күндөрү нөшөлөп жааган жаандын кесепетинен сел жүрүп, райондогу 200гө чукул үйдү каптаган. Селдин кесепетинен 5 бодомал, 1 жылкы, 70 ары челек, 47 үй канаттуулары агып кеткен. Ошондой эле 1 жеңил унаа жана эгиндер жабыркаган. 1 турак үй 4 социалдык объектини суу каптап, 54 сарай жабыркаган. Анын ичинен 3 сарай 15 метр тосмо менен чогуу көчүп түшкөн. Ички арыктардагы авариялык абалга кептелип, натыйжада 5 миллионго жакын зыян келтирилген. 11 майда Өзгөн районуна караштуу Большевик айылында жааган жаандын кесепетинен тоодо сел жүргөн. Ошол учурда кой кайтарып жүргөн 8 жашар баланы сел агызып кеткен. Тестиер бала туугандары тарабынан табылып, ооруканага алып барган учурда каза болгон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.